Бишкектин Ак Ордо калктуу конушундагы дал ушул кесилиште 2019-жылдын октябрь айында окуучу каза болду. Автобустун айдоочусу туура эмес жерге токтотуп, өспүрүм унаанын дөңгөлөгүнүн алдында калган. Коомдук транспорт баланы 30 метр аралыкка сүйрөп барган. 30 метров проехал и там остановился. И когда все люди заорали, там остановился, и оказывается, мой ребенок на задние колеса там застрял. Пришлось обратно назад. Представляете, это получается как танк задавил моего ребенка, получается. Бул дал ошол жашы жетелек. Аты Мырза болчу. Каза болгон жылы ал болгону 11 жашта эле. Каргашалуу күнү ал мектептен үйүнө келе жаткан. Аны тааныган достору, классташтары чыгармачыл, жылдыздуу бала катары эстеп калышты. Бул сүрөттү Мырза өлүм менен аяктаган кырсыкка 1 ай калганда тарткан. Картинада күндүн батышы тартылган. Балам жоготконуна 1,5 жыл болду. Биздин үй бүлө үчүн аябай эле кайгылуу. Бул жылдар кайгылуу эле жылдар болуп атат. Балаң алдыңа кетейин деп кыргыздар бекер айтпайт экен. Кырсык муниципалдык транспорттун катышуусунда болгондуктан мэриянын өкүлдөрү жардам берүү убадасын беришкен. Бирок жергиликтүү бийлик ушул күнгө чейин 1 сом да жардам көрсөткөн эмес. Анын үстүнө 18-автобустун айдоочусу сотто күнөөсүн мойнуна алып, транспорттун күзгүлөрү сатылып кеткендиктен баланы байкабай калганын айткан. Ошол автобус алып келгенде эки күзгүлөр болуп экен. Бирөө тоголок, бирөө чоң. Аны тиги водитель дагы айтты сотто. Ошол күзгүлөрдү урдалып кеткендиги үчүн мен алды жагын көрбөй калдым депчи. Ал дагы сотто айтылган сөздөр. Ошол үчүн ошол сот демелерге айтат элем. Расследование кылганда ошол кимдер күнөөлүү ошолор сатканга, ошолор пускай жооп берсин. Механиктер болобу, башчылары, ошону контролдо болгон мэрия, автопарктын директорлору жооп берсин деп суранам. Мырзанын атасынын айтымында мэрия жана укук коргоо органдары кырсыкка баланы күнөөлөп, жоопкерчиликти анын ата-энесине үйүп салууга аракет кылып жатышат. Жолдош Айтмамбетов акыйкаттыкка жетүү үчүн башкы прокуратурага кайрылганын кошумчалады. Мамлекеттен эч кандай жардам болгон жок. Анан мен да өзүмчө изилдеп бул боюнча анан прокуратурага кайрылдым. Анан прокуратурага Урматтуу Зулушевке кайрылып атам. Ушуну өзүңүздүн контролуңузга алып койсоңуз, страховая компания Кыргызстан менен ушу автотранспортный предприятие менен түзүлүптүр договор. Эмнегедир 1 күн мурун бүтүп калыптыр ушул договорчу. Анан 13 күнөн кийин башка страховая компания менен түзүлүптүр. Бул жерде эч кандай подпись жок, печать жок. Ошону текшерип, күнөөлүүлөр болсо, мыйзам чегинде жооп берсин. Страховая компания жабылсын. Менин требованиям ошондой. Бүгүнкү күндө Ак Ордо жаңы конушунда бир да мектеп жок. Балдар алыс жакка барып билим алууга мажбур. Айтмамбетовдун айтымында мектептин курулушу үчүн бөлүнгөн жерди бизнесмендер сатып алышкан. Азыркы күнгө чейин жалпы мектеп курууга эч ким ашыкпайт. Менин баламдын окуясы эч кимге сабак болбогон окшойт, дейт өспүрүм улунан айрылган ата.